2024 жылдын 11 майында Москва шаарындагы 185 китепкананын залында Базаркоргон ынтымагы уюму тарабынан уюштурулган Кыргыздын кыраан уулу, белгилүү ишмер, саясатчы, коомдук ишмер Бекмамат Осмоновду эскерүү кечеси болуп өттү. Алгач маркумга атап Куран окулуп, анын басып өткөн эмгек жолунан атайын даярдалган даректүү тасма көрсөтүлдү. Кудай ар бир адамга өмүр берсин. Анан эки ушул өмүрдө бүкчөйүп, бел бүгүп, башы ийип өтпөй, тика өйдө карап өтүңүздөр. Бекмамат Осмонов эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы эң күчтүү саясатчы жана коомдук ишмерлердин бири болгон. Ал жаңы кыргыз саясатынын башатында туруп, келечек муун идеал тутуп, үлгү алган залкар инсан экендиги чындык. Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин кеңешчиси Гүлбарчын Байымбетова, Кыргыз биримдиги диаспорасынын төрагасы Канат Искендеров жана Аксакалдар кеңешинин төрагасы Эртагулды Шамилов, Турдали Орозбаев, ошондой эле Алай, Токтогул коомунун төрагалары, акындар, коомдук активисттер жана Бекмамат Осмоновдун инилери, карындашы жана жердештери катышышты. Табиат берген касиети, лидерлик сапаты, жетекчилик тактикасы менен элдин эсинде калуу ар бир эле жетекчинин колунан келе бербейт дейт. Таамай туура айтып кетиптир Султан Раев. Буга сиздер катары, кыргыз кызы катары белгилүү инсаныбыз менен дагы бир жолу сыймыктанып кетер элем дейт өз сөзүндө Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин кеңешчиси Гүлбарчын Байымбетова. Кыргыз мамлекетинин совет мезгилинде түптөлүшүнө, Кыргызстандын партиялык иштерине өзүнүн зор салымын кошкон ушундай бир жаркын элесин калтырып кеткен инсан катары билебиз. Ушул улуу инсандарды эскерүү, тарыхты эстебесе келечек болбойт дегендей улуу инсандарды эскерип аткан ушундай бир жакшы маданий иш-чараларды өткөрүп аткан Базаркоргон коомдук уюмуна терең ыраазычылык билдирем. Жеке өзүмдүн атынан, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин атынан, жеке элчи Клара Саматовнанын атынан терең ыраазычылык билдирем. Бекмамат Осмонов күчтүү лидер, тили менен, колу менен, күчү менен бардык иштин маңызын чыгара жасап, жана иштете да билет дейт кошо иштешип калган замандашы Турдали Орозбаев. Айыл чарба бөлүмүнүн башчысы кезинде мен совхозду партком бердим. Эми бул эскерүүгө келбей койгон менин акыры жок эле. Анан Бекмамат аканын өзүм билем, мына эки баласы менен агайын болуп жүрөбүз. А кишинин дагы эле сүрмө, палуан, айтканын айтпаган, аябай мындай сөзсүз бар бир жол менен аткардырат болчу. Бүгүн эскере турган мен сыймыктануу менен Бекмамат ака менен кол алышып, чогуу жүргөнүмө сүйүнүп туруп, ыраазы болуп туруп, келип айтып атам да тууганда. Ошончолук Манастын тукумундай бойдуу, өңдүү, оттой жанган көздүү, тегеле ички дүйнөнү, билимди, ар бир сөзүнүн так таамай айткандыгы, кайраттуулугу, Манастын жигиттериндей баатырлыгы, ушунун бардыгын жаратканын ушул кишиге бериптир. Биз ошон үчүн кыргыздар бир эле Базаркоргон эмес, бүткүл кыргыз сыймыктан. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргыздын кыраан уулуна арналган ырлар окулуп, чогуу иштешкен замандаштары аны эскеришти. Биздин маалыбызда иштеп калды, атам райисполкомдун колунда иштеп жүрдү, апам мугалим болду, мен скорыйда иштедим. Бул кишине көп жолу тейледим. Мен мединститутка направление дагы ушул кишинин колунан алганмын. Ушул кишинин учурунда тургузулган ушу 3 кыргыз элинде белгилүү инсандардын музейлери. Аз эле убакыт иштеген, бирок ошол жылдарда ушул иштерди кылган. Бул эң көзгө көрүнүктүү нерсе. Бул киши мага Эшетоолу Темирбек менен доспуз, бир көчөдө чоңойгонбуз. Айта турган жүрөктө эскере турган иштер көп дейт. Анан чындыгында бул кишини эскерип атабыз. Тарыхта кала турган иштерди жасап коюптурбу? Аны өчүрө албайбыз, туурабы? Көзү өтүп кеткен адамдарды эскерип жүрүү, Куран окутуу бул деген жакшы. Анан өтө бийик, өтө күчтүү лидер, саясатчы Бекмамат Осмонов барган сайын биздин жаштар тааныбай кетип атышат. Көпчүлүгү баягы унутуп калып атат. Ошол нерселер унутулуп калбасын, ушул муундан муунга өтсүн деген ойдо ушул Бекмамат Осмоновдун эскерүү кечесин атайын уюштурдук. Бекмамат Осмоновду көптөгөн мамлекеттик сыйлыктары бар,
Жакында мынакей 80 жылдык юбилей болот экен. Эгер биз эмгегин эскерсек, бир эле иш-чара менен, бир эле эскерүү менен жеткизе албайт экенбиз. Ошондуктан бүгүнкү кечеден мындай бийлик өкүлдөрүнө, мына элчиликтен кеңешчиси келатат. Манастын 1-чи даражадагы ордени менен сыйласа болот 80 жылдык юбилейине. Кыргыз эл баатыр деген наамдарды берсек болот. 26 жашында Бекмамат Осмонов совхозда директор болуп иштеген экен. Кай жерде болбосун сөзү менен иши дайым айкалышкан. Ушундай иш-чараны биз кыска убакытта ушундай бир иш-чараны уюштуралы деп чечтик. Бул иш-чара Базаркоргон ынтымак уюмунун мүчөлөрүнүн негизги ою болчу. Эскерүү кечеге Бекмамат Осмоновдун бир туугандарынын уул кыздары да катышып, анын бири Акылбек Осмоновдун кызы Жаркынай Осмонова. Абамды унутпай, Жаркын элесине арналган эскерүү кечесинин уюштуруучуларына, жердештерине ыраазычылыгын билдиришти. Эң унутпайт эч качан сиздерге ыраазычылык. Унутпай ушул абамды Осмонов деген киши бар эле деген. Кечени таланттуу инсандар көркөм окуу, жеке ырлары менен коштошту. Мадина Жапарова, Гүлдесте Капарова, Супара каналы, Москва шары, 11 май 2024 жыл.